Айтматов районунун Карабур айылынын тургуну Талайбек Акылбеков 10 жылдан бери малина өстүрүп киреше табат. Эмгекчил дыйкан эрте жаздан тарта малинага кам көрүп, отоо чөптөрдөн арылтып, азыр түшүмүн күтүп жаткан учур. Бул малинанын сорту Геракл. Отургусканыма бир 6 жылдан ашып 7 жыл, быйыл 7-жыл. Күзүндө бунун түшүмүн алгандан кийин буну оруп салабыз. Чалгы менен эле чаап, жер эле калат. Жазда чыгат тамырдан, ошол түшүм берет. Но жазда чыккандар. Болду, ошо менен эле чөп өстүрбөй эле отоп карайбыз. Бир жылда бир жолу отоп коебуз. Бир жыл болду отолгонуна. Июлдун 10-15-теринен погодага карайт. Июлдун 10-15-теринен башталат жылда эле ошондой. Мындан сырткары каарманыбыз быйыл помидордун Бобкат жана Линда сортун өстүрүүдө. Бул сорттордун өзгөчөлүгү алыска аймактарга алып барууга, жолго чыдамдуу келет. Бул жердин аянты өзү 50 соттик. Буга чейин 10 жылдан бери малина айдалып турган бу жерде. Анан быйыл малинаны бузуп 1-2 жыл ошо башка нерсе айдаш керек болду. Помидор отургуздук быйыл. Помидорду дагы кечирээк отургуздук. Эрте отургузсак, арзан кеске туш болуп калат экен. Тияк бияка алыска апарып сатканга болбой калат экен. Быйыл кечирээк отургуздук. Бул жерде 10 000 штук помидор бар. 50 соттикке 10 000 штук кетет да. Ошо бирден стаканга отургузуп, өстүрүп алып келип, бияка отургузганбыз. Дыйканчылыктын түйшүгүнөн тажабаган Талайбек Акылбеков үйүндөгү чарбагынан бош жер калтырган эмес. Каарманыбыз 1 жыл ичинде 2 жолу түшүм алууга аракет кылаарын айтат. Ана мына огород өзү айдоо жер 20 соттик. Жылда эле ошо жегенге бияка алма отургузуп койгонбуз. Бала чака менен өзүбүз кышында жейбиз. Ана мына айдоо жерди жылда текке кетирбей айдай колдонобуз буйрууда. Ана жээги кара өрүк баары. Кара өрүктү ошо күзүндө буйруган баазына сатабыз. Бала чакага кийимгече, аны мунуга жарап турат, жакшы ада. Ана бул бадыран. Бадырандын бул биринчи партиясы. Биринчи партиясы оны түйүп калды уже. Буну да бир 20 күндөн кийин уже бу сатка келе баштайт. Нар жакта бир аз күндөн түгөнгөндөн кийин буну ордун тазалап алабыз дагы, кайра ордуна турп тигип коебуз. Турп дагы погребке салып коебуз да. Анан кышы менен буйруган баазына сатып, тиричиликке жарата беребиз ошо. Талайбек Акылбеков жаңы сортторду өстүрүүгө да кызыгат. Быйыл бүлдүркөндүн жаңы түрүн өстүрүп, сыноодон өткөрүүдө. Бул ошо эжамалинан Лохнес деген сорт экен. Бу дагы баазы жакшы, өтүмдүү экен, чыдамкай экен, сыртка экспортко жакшы экен. Анан ушуну жактырып быйыл баштап өстүрүп атабыз. Ниет кылып. Бизге жакшы экен. Көрүп атам, телефон, YouTube'дан көрүп атам, сураштырып атам айдагандардан. Чыдамкай анан бизге да шартка жакшы өтөт экен таласка өзү. Салкын жерди каалайт экен бул. Кайсы жактан алып келдиңиз буну? Буну Бакаятадан алып келдим. Өзү Чүйдөн келиптир. Бакаятада да бир дыйкан бала бар, ошодон көчөттү быйыл алып келдим. Менин максатым ошол, бала чака менен көп жылдан бери ушу дыйканчылыкка жерге кызыгабыз. Ар бир 1 метр жерди бош калтыргым келбейт. Ошо жерге боло турган нерсени өстүрүп, бала чака менен ошонун пайдасын көрүп, түшүмүн алып иштетсек деп ниет кылабыз дайыма. Дыйкан ар бир өсүмдүккө баласындай кам көрөт. Түшүм алуу үчүн талыкпас мээнет жана сабыр керек экенин белгилейт. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Айтматов району.